Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кыргыз эл акыны Кожогелде Култегин тагысымы Кулуев Кожогелде Калаконович 1960 жылы 18 февралда Ош облусуна караштуу Карагулжа районундагы Алай көйрөөнүнүн Гөгөр кыштагында жарык дүйнөгө келген. Ал 1977 жылы айылдагы Андрей Сидоров атындагы орто мектепти аяктаган соң эмгек жолун Оштогу текстиль комбинатында жумушчу болуп иштөө менен баштаган. 1983 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн, 1993 жылы Москвадагы Максим Горький атындагы Адабият институтунун 2 жылдык жогорку адабий курсун бүтүргөн. Ал редактор, Кыргызстан жазуучулар союзунда чыгармачыл жаштар менен иштөө секциясынын башчысы, Кыргыз Республикасынын өкмөт аппаратында референт, өкмөттүк эркин тоо гезетинде башкы редактордун 1-орун басары кызматтарында эмгектенген. Ал эми 2010-2014 жылдары Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министринин орун басары, 2014-2022 жылдары Кыргыз Республикасынын Түрксойдогу өкүлү кызматтарында да алгылыктуу иштеп келген. Кожогелде Култегиндин алгачкы чыгармалары 1976 жылдан мектепте окуган кезинен баштап гезиттерге жарыялана баштаган. Поэзия дүйнөсүнө эртелеп аралашып, бир канча фестивалдардын лауреаты болгон. 1989 жылы бүткүл союздук жаш акын жазуучулардын Москвада өткөн семинар кеңешмесине катышып, ошол семинар кеңешменин жолдомосу менен СССР жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө кабыл алынган. Акын жолчурак, шамалдагы үн, бал уртам, атчан китеп, тамырдан канатка чейин, бир чөнтөгөр, каламдын учу, ааламдын учу сыяктуу бир топ ыр жыйнактарынын автору. Адемизада айчырай, арзуумду айтам кантибай, өрүлгөн чачың сунулуп, өлүмдөн тартып алчудай. Каршымдан чыкса караның, калтырак басып каламын, кирпигим тиип кетет деп ирмебей көздү карарым. Маанайым чөксө эртегеч, маржан көз сенден дем келет. Ай күрү түшкөн чүкөмдүн үстүндө турчу эркелеп. Сулуунун сендей султанын, сур булут тиктеп нур жалын. Уйкуга кирсең ой санам, уйпалап кайтат жуурканың. Гүл болуп карап чыныдан, күйгөнүм баалап турулам. Сөйкө бир жасап таксам дейм, сага булбулдун гана ырынан. Сөйкө бир жасап таккым бар, сага булбулдун гана ырынан. жылы чыгармаларынын 5 томдугу кыргыз тилинде Туркиянын Анкара шаарында жарык көргөн. Мындан сырткары түрк тилинде Көклердин канатлары кадар, Бурса чынары аттуу ыр китептери, казак тилинде Жүрөк конус аттуу китептери которулуп чыгарылган. Жана түрк дүйнөсүнүн 7 тилинде Азербайжан, түрк, якут, өзбек, казак, кыргыз, башкыр тилдеринде Аучтаки дүйнө аттуу китеби басылып чыккан. Акындын урушун эргүү менен жазылган Кунта ажынын сүйүүсү, Шыпыргы өмүр, Каректе калган жай, Мөр канапа, башка чалылган скрипка, Шөлбүр кыз поэмалары жана Курманбек дастаны акындын эпикалык жанрларда жарык көргөн чыгармалары болуп саналат. Кожогелде Култегинге 1995 жылы Дарбаза жолго ачылат аттуу ыр жыйнагы үчүн Алкул Осмонов атындагы сыйлык, 2002 жылы Бал ортам китеби үчүн Жолон Мамытов атындагы сыйлык берилген. Ошол эле жылы Карагулжа районунун ардактуу атуулу болгон. 2017 жылы Казакстан Республикасынын Маданият жана спорт министрлигинин Маданияттын мыктысы медалына татып, 2019 жылы Чыңгыз Айтматов академиясынын академиги болуп шайланган. Ага Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2004 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардак наамы, 2015 жылы Кыргыз эл акыны
жогорку наамы ыйгарылган. 2020 жылы акындын 60 жаш мааракеси Түркиянын Анкара шаарында эл аралык деңгээлде белгиленип, Түрксойдун ардак алтын медали менен сыйланган.